Менин балам эми 1-класска мектепке барды, кары кылам деген ниетим бар дейт. Канча жаштан баштап Куран жаттасам болот дейт. Туура болот деген суроо экен. Машалла, Алла Таала балаңа кары кылсын. Негизи мектеп окуп аткан болсо, азыр мектепте окусун. Себеби эки нерсени окуш кыйын болуп калат. Араб тили дагы, биздин мына мектептин сабагы дагы кыйын болуп калат. Ошон үчүн баланы биринчи ошол мектептин тамгаларын таанып, ажыратып, бүт бардыгын бир жыл окугандан кийин анан акырын араб тилин өтүшө бериш керек. Кошо үргөтүп, акырын мектептен сырткары убакыттарда жаттатыш керек. Мүмкүн болсо озек жаттата бериш керек. Озек жаттатыш керек. Анан барып туруп тамгаларды тааныгандан кийин анан акырын кары болот. Негизи монча жашта деп айтыш кыйын. Баланын чыгына жараша, өзүнүн акыбалына жараша баштай бериш керек. Бирок 8-9 жаштан, 7 жаштан кийин, 8-9 жаштан кийин баланы кардылыкка бере бериш керек. Мектеп менен чогуу же каникулдарда бала окуп үйрөнө берсин. Себеби негизги мусулмандын сүйүктүү китеби Куран-ы Карим. Ар бир адамдын эң сүйгөн китеби ушул. Ошон үчүн өзү окубай калган болсо, баласын окуганга аракет кылыш керек. Ошого баланы канча эрте окутса Куранга ошончо жакшы.